Бүгүнкү сабакта ушул Куран деген сөздүн өзүнүн маанисин талкууга алмакчыбыз. Ушул сабакты баштаардан алдын сиздерден сураныч бир жолу салават айтып коюшубуз. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салават айтууну унутпайлы. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куран сөзү Куран китебинин өзүндө 68 жерде түрдүү болуп келген. Жана дагы ар бир келген жерде маанилери ар кандай болуп келген. Ошондуктан Куран деген сөздүн өзүн түшүнгөнгө келгенде алымдарыбыз ача пикирлерди айта кетишкен. Биринчиден эгерде карай турган болсок, Куран өзү ушул биздин кармап окуп жүргөн Куран китептин өзүнүн аты эч кандай бир сөздөн келип чыккан эмес, балким ошол кадимкидей эле бирөөнүн аты сыяктуу, мисалы Азамат деген болсо бирөөнүн аты, ошол сыяктуу эле Куран деп бул китептин өзүнүн аты деп айтып келишет. Жана дагы башка алымдардын көз карашын карай турган болсок, бул муштак болуп эсептелет. Бул башка бир сөздөн чыгарылган деген мааниде. Ал ошондо курубун боло турган болсо, карава боло турган болсо, бул бунун мааниси бирдей болгон, бир методиканы колдонгон болгон бир нерсени айтабыз. Же болбосо бир көлмөнү дагы корубун жана Куранын деп айтсак болот. Ошондо бул толугу менен Куранда бир методика колдонулган бир көл сыяктуу деген бир маанини түшүндүрөт. Жана дагы башка маанилерин карай турган болсок, бул эгерде караа баягы жамаа маанисинде дагы келет. Караа дей турган болсок, ошол Куранда аяттарды жана дагы харфтарды, тамгаларды баардыгы бир жерде чогулган деген мааниде дагы келет. Же болбосо караа дей турган болсо, бир суу агып келип бир жерге мындай топтолуп кала турган болсо, ошону дагы чогулган суу сыяктуу бул жерде дагы ар кандай 23 жылда баягы чогулуп келип, аяттар чогулуп отуруп Куранды түзгөн деген мааниде чыгарсак болот. Же болбосо караин деген мааниден чыгара турган болсок, караин дей турган болсок, анда караинден караа Куранын, карина Куранын дегенде бул аяттар бири-бирин толуктоочу жана бири-бирине окшош болгон, бири-биринен айырмаланбаган, баардыгы бирдей болгон деген маанини билдирет. Ошондуктан биз Куранды тафсирлеп келгенде, Куранды бир аятты айтып жаткан кезде башка дагы аяттардан ошол аятты колдонуп, алардын окшоштугу бар болгондуктан жана бирин бири толуктап жаткандыктан биз аяттарды, бир аятты тафсирлеш үчүн башка аяттарды колдонобуз. Жана дагы бул Куран эгерде баягындай караа деген кыраат маанисинде да деп келген айткан алымдарыбыз бар. Бул Заркани мисалы ушу Курандын кыраат, окуу деген сөздөн чыккан деген деп айтат. Жана дагы башка өйдөдө айтылган маанилердин баардыгы далили жок дегендей кылып, мына ушул бир гана кыраат, окуу деген маанини түшүндүрөт. Ошондо Куран дегенде бул окула турган аяттар, окула турган китеп деген мааниде келтирет. Жана дагы бул Курандын өзүнүн дагы бир мааниси бар. Бул алдыда өтүп кеткен үммөттөрдүн китебин толуктоочу деген маанини да берет. Аларды өзүнүн ичине ошолордо келген кабарлар, ошолордо башка китептерде келген кабарлардын баардыгын өзүнүн ичине камтып алган, жана да алардан да артыгыраак болгон бир маанилерди, кабарларды өзүнүн ичине камтыган деген китепти да түшүндүрөт. Буну мисалы тастыктап келүүчү бир аят бар. Мисалы Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Валакин тасдиқаллази байна ядайхи ва тафсила кулли шайин. Тафсила кулли шайин. Садакаллахул алийюл азим.
Мында мааниси өзүнөн алдын өтүп кеткен кабарлардын баардыгын тастыктоочу болуп келет жана дагы ар бир эле нерсенин кабары бар, ар бир эле нерсенин баяны бар деген, баяндап келүүчү китеп деген сыпатта. Эми ушул немелерге карай турган болсок, өйдөтө айтылган маанилерге карай турган болсок, баардыгынын натыйжасында ошол айтылган маанилерден алынган Кур'ан деген сөз ушул биздин китебибизге ат болуп калып калды. Ат болуп, анан бизге иншалла бул динибиздин түркүгү болуп эсептелинет. Эң биринчи булагы, биздин ар бир алган диний маалыматтарыбыздын булагы болуп эсептелинет. Ва ахиру давана анил хамдулиллахи роббил аламин.